Акын Алыкул Усмановдун жаркын элесине бала кезден оор тагдырды өткөргөн, турмушунда жоготууну көп көргөн, чөгүп калбай алга карай арыштап, ак бозатка ыр куржунун дөктөргөн. Өлбөсө да ата-эненин мээримин, окоткон жок акылын аң сезимин, ырларына сырын төккөн акындын, күчтүүсүнө таң каласың дээринин. Маңдайына коюп эски чыракты, калеминен дайра болуп ыракты, эли үчүн казынаны калтырып, ачып кетти тунук көздүү кулакты. Күйүп бышып ата журтун ойлогон, ооруганда көлдүн жээгин бойлогон, жөтөл кыйнап жаны кейип турса да, ак баракта калем учуп ойногон. Эрги угуп толкундардын гүршарын, кыска болду сенин өмүр жылдарың, ысык көлдөй терең тунук таптаза, түбөлүккө жашайт баардык ырларың. Аз жашадың, көптү бердиң элиңе, тынбай жаздың жөтөлсөң да демиге, колдон келсе коет элем эстелик, өзүң баскан ысык көлдүн жээгине. Колдон келсе коет элем эстелик, өзүң баскан ысык көлдүн жээгине. Туган жерим деген. Туган жерим, дайым сени сагынам. Күндөр өтүп сага жетпей зарыгам. Сенде калган канчалаган элестер. Кичинекей, эң кымбатсың баарынан. Күч алгансып агып турат булагы. Гүлдөй жытту айылымдын шыбагы. Жылан айлак басып түссөм аралап, королуп түрктүн кулагына. Канча ичсем булагыңнан миңерет, бирбет. Моохун канбай дагы сендей миңерет. Жол боюнда жайкалышат көптөрөп, бой тирешип, суулашып талып берет. Поэзия сүйүүчүлөр жана ордоноштор, баарыңыздарды бүгүнкү поэзия ордосу Көркөм Агдарбек коомдук бирикмесинин 5 жылдык майрамы менен куттуктаймын. Сиздерге Таттуу Турсунбаевага арнаган Сахна ажары деген ырды окуп беремин. Өзүм жөнүндө тааныштыра кетсем, Гүлсия Абдрасулова. Өң келбети жараткандан берилген, ак куу моюн ак маралдай керилген, оозу оймок керме кашы чийилип, олоң чачы соорулундой төгүлгөн, мурду кырдач, каректери карагат, кирпиктери сурмасынан салаалап, кыргыз элдин сахнасына көрүп берген, кылында бир жаралуучу аманат. Жасагандай жаратууда усталык, ажарына аалам дүйнө суктанып, жашоодагы ыра көрбөй эртеле, алып кеткен ажал дагы кызганып. Ак мөөрдү уркуяны ойногон, жан киргизип тулкусуна бойлогон, каармандарды дал өзүндөй аткарып, көрүүчүгө жакшы сезим жолдогон. Кыска өмүрдө тарых бетин барактап, калды изи эмгектери тараппап, кетпегенде бул жашоодон эртелеп, далай мыкты ролдорду жаратмак. Далай мыкты ролдорду жаратмак. Эй, эркектер, майдаланып кеттиңер, айымдарды жолкулдатып тептиңер, ансыз деле алсыз болгон аялга оор келет да ырайымсыз тепиңер. О эркектер, неге алсыз болдуңар? Арам эмес айбанатка кондуңар. Айымдарды тыясыңар бергелеп, кайсы бириң бир болушуп койдуңар. О эркектер, кулак мурун кестиңер, уруп салып кай муратка жеттиңер. Зөөкүр чыгат кадам сайын элеттең, жок кулага неге жетпей бердиңер. О эркектер, турасыңар унчукпай, кантип анан жүрөсүңөр туңчукпай, эң оболу өзүңөрдү тыйгыла, эң аялуу аял затка тынчыкпай. Эң оболу өзүңөрдү тыйгыла, эң аялуу аял затка тынчыкпай. Жалган жашоо жердебиз, жараткан баарыбызга жан берип, жаралганбыз, бул өмүргө келгенбиз, жаратылыш кооздугуна термелип, жер бетинде жашап жүргөн элдерибиз. Жалган дүйнө ааламына биргелип, жашап өтүп кайра кетчү пендебиз, жакшылары жамандары элгелип, жайыбызды сынап турган жердебиз. Жин шайтанга азгырылбайбыз жеңип,
жакшыларым бир болсунчу экенбиз. Жүрөктөргө иман салып дем берип, жаман жолго жолобосок жеңебиз. Жангей пейзажын байрамыбыздар дагы 10 жылдык, 20 жылдык, көптөгөн жылдар бою созула берсин. Анда эмесе сиздер үчүн азыр аппаратура байланыштуу мен жандуу берип берейин. Жан апам деген чыгармаларды берейин. Жалпы апалар үчүн кабыл кылыңыздар. Уктабайм ар таңда уйкуну жегизген үмүтүң актар бегиммен жыргалың басканда жыттап тайтайлап менин чексиз апаке ой картайба көп жаша ай жан апа ой байлыгым апакем ай бары сен ой байлыгым апакем ай бары сен бар болуңуздар. Ушул жердеги мен таанаганда бери мына поэзия ортосу менен Алыкулдун эскерүү кечесинде 20-жылдан баштап таанышпыз. Ошондо мына Клара карындашыбыз ошол өзүнүн тиги мүчөлөрү менен ошол тиги Капталардагы Алыкул Осмонов музейине келип ошол жердеги ошол өзүнүн таптап аткан ушундай чыгармачылыкка демилгеси ушундай жанып аткан балдарды, жигиттерин, кыздарын алып келип ошол Алыкулдай болгон мындай чыгармачыл бир адамдар чыгармачыл ушундай
insanlar ölsün деген ниетті алып келгенде мына ошондон бери биз чогуу катышып мына 3 жыл 4 жылды 100 болуп калды чогуу иштешип атабыз. Анан мен ушул чыгармачыл топко поэзия ордосуна мындан ары ошо биздин кыргыз элин эмес ошо түрк тилдүү элдердин арасында дагы ушундай кадыры бар, баркы бар, ушундай бир поэзия ордасы деп силерде тааныгандай болуп, ошондой ыр жазган, ошондой чыгарма жараткан адамдар, чыгармачыл адамдар сиздердин араңызда да көбүрөөк болушун мен тилейм. Анан эми Клара ушул өзүңүз жетектеп канча чоң эмгек кылып атасыз, күнү түнү ушундай чапкылап жүрөсүз, 7 дуаны барын кыдырып, ушул өзүңүздө колдоп аткан коллективиңиз, чыгармачыл кыздарыбыз, жигиттериңиз, мындан ары дагы калемдери курч болуп, мындан ары да ушундай шакиртинен устатына шакирт өтөт деп, сизден дагы мындай чыган, сизден дагы ушундай кыйыныраак, ушундай араңыздан чыгармачыл адамдардын өсүнө мен тилектешмин. Анан эми бизге ошол көптөн бери катышып жүрөсүңөр, ырларыңа ыр сүйлөсүңөр, тиги ырларын окуп, китептерди мына жаратып атасыңар. Ошолордун ичинен мен ача-муча бир эменин атынан, музейдин атынан эмебизде грамотамды ыйгарып коеюн. Бардак грамота кыргыз поэзиясын аздектеп, жаш муундарга көркөм эстетикалык тарбия берүүгө кошкон салымы поэзия ордосу көркөм адами коомдук бирикмесинин ишине активдүү катышып келе жаткандыгы үчүн бирикменин мүчөсү Лариса Жумадылова сыйланат. Кыргыз поэзиясын аздектеп, жаш муундарга көркөм эстетикалык тарбия берүүгө кошкон салымы поэзия ордосунун көркөм адами коомдук бирикмесинин ишине активдүү катышып келе жаткандыгы үчүн бирикменин мүчөсү Гүлсия Абдрасулова сыйланат. Чыгармачылыгыбыз мындан ары өркүттүрө сөйлөсүн. Кыргыз поэзиясын аздектеп, жаш муундарга көркөм эстетикалык тарбия берүүгө кошкон салымы поэзия ордосунун көркөм адами коомдук бирикмесинин ишине активдүү катышып келе жаткандыгы үчүн бирикменин мүчөсү Света Токамбаева сыйланат. Мындан ары ушул поэзия ордосуна дайыма мындан чыгармачылыгы күчөп, мындан да мыктылар араңыздардан өсүп дебесин, чыга берсин, жаралай берсин, жаратмандык менен мындан ары ишиңер уланып өссүн деп айтам. Куру келген жок, бираз сыйлык тапшырып коелу дедик. Анан бүгүнкү күндө мына коомдук фонд мүчөлөрү менен сүйлөшүп туруп, бул жөнөкөй эле коомдук фонд кылбай, эл аралык коомдук фонд деген атты алыш үчүн Министерство юстицияга биз кагаздар топтоп өткөрүп койдук. Себеби жөнөкөй эле киши эмес да, туурабы? Дүйнөлүк киши, дүйнөлүк адабиятка жакшы изерди салган Алыкул Осмонов болчу. Кыргыз Республикасынын Алыкул Осмонов атындагы коомдук фонддун ардак грамотасы менен Жылдыз Сулайманова сыйланат.
Janketin. Bugünkü erkeklerge жазыккандарың жакты. Кудай буйруса, биринчи биздин фонд китеп чыгарганда ошо башында турат. Эркектерге түшүнүктүү болсун деп. Рахмат. Ушундайларда грамота менен Алмазбек Козубаев сизге молодецсиң. Токтогул жердин ортосу дейт. Ошо Токтогулду бала тикенсиң мындан нарыдагы Токтогулдай өлчү бол, акын бол, жазуучу да бол. Рахмат. Ушундайларда грамота менен Кадырали Мырзамбетов сыйланат. Жерден сулактан экенсиз, түшүнгөр мыкты болсун такай. Ошол түшүнгө сиздин ырыңыз да көрүп, тиги ширеп турсун, болуп турсун. Жакшылыгыңыз арта берсин. Рахмат. Keyinki söz кезегин Бишкек Карасай Оюнунун мүчөлөрү, бүгүнкү майрам сиздердики. Кээде бир үй-бүлөдө 3 балаңды, кээде бир туугандарым чалчылып ушундай иш кылып жатсаңдар. Кыргызстандын бардык аймагынан чогулуп келип, чакан ушундай бир адабий чыгармачыл бирикме түзүп аткан өзүнө бир чоң эрдик. Силерге бүгүнкү майрамга мен чын жүрөгүмдөн куттуктайм да. Поэзия ортосунун жалгыз эле ушу Кыргызстандын бардык аймактарынан эмес, Россияда, Казакстанда, Европада жүргөн мигрант, биздин калемгер жаштарыбыз дагы силерге тартылып, келип, кошулуп, дайыма силерге чыгармачылык байланыштуу болуп атканына силердин жетекчиликтин бир эмгеги бар деп ойлойм да. Акын болуш оңой жумуш эмес. 4 сабыр жазганын баары акын эмес. Уйкаштык кубалагандын баары акын эмес. Акындар жагында кичине идея кошкон. Идея жазыш керек. Маңыз жазыш керек. Сөзү чоң нерсе бар да, ошол боюнча булардын мага өзгөчө жаккан нерсеси чакан онлайн режимде атайын тайпаларды түзүп алып, ошол боюнча сабактар берип турган жакта да. Себеби баарыбыз эле өзүбүздү кыйын эсептейт экенбиз. Качан элдин сынына койгондо, ошо элдин талкуусуна койгондо, деп ошондон баштап кичине биринчи туталанасың, ачууланасың, бирок андан ары ошондо өсүү процесси башталат да. Ушул ишиңерди мындан ары улантышыңарга мен тилектешмин. Мынакей Мамытович айткандай, биздин фонд, мен да ошо фонддо 2-3 жыл иштеп калдым. Ошол аралыкта ушул биздин Кыргызстандын аймагындагы баардык адабий чыгармачылык бирикмелер менен байланыш түзүүгө аракет кылдым. 17ден ашык адабий чыгармачылык бирикмелер бар экен. Ошолордун бир 6-7 менен активдүү иштешке келебиз. Мына бири силерсиңер, Аттал чыгармачылык бирикмеси, Аруу дүйнө чыгармачылык бирикмеси, Кыздарай, Багыт, Нарынгайлыктар, ушундай бир бирикмелер бар экен. Биздин максат эмне? Силердин уюм сыяктуу эле, жаңыдан калем кармап, калеми төшөлүп келаткан жаш чыгармачыларга жардам көрсөтүү, колдоо көрсөтүү, китептерин басып берүү. Ушул боюнча бир мынакей Нарында Кудай берген Саадат деген кызыбыздын китебин фонддун эсебинен басып бердик. Токтогулда Нургүл Дөлөева деген кыз бар экен, анын китебин басып бердик. Мына силердин Элмирбектин китебин басып бердик. Ушул сыяктуу аракет кылып атабыз да. Анан өткөн жылы ушул фонддун атайын ушул эл аралык алып окуйбуз деген бир кароосуна өткөрдүк элек. Кароосунага жалгыз эле Кыргызстандын аймагынан анан мигранттардан болуп отуруп бир 400дөн ашык адам катышкан. Жактан тааныбайбыз. Ушундай эл суусап турган нерсе экен депчи. Андан сырткары 4 мамлекеттин өкүлдөрү катышкан. Түрктөр, казактар, өзбектер, каракалпактар да. Мына ошолордун жеңүүчүлөрүнүн китебин чыгарабыз деп уада бергенбиз. Китептин редактору доктор Юсупов Аксакалов жерде турат. Ошол китептин жаңы чыкты. Сыясы Кургайлык. Акындар дайым деген акындар бүгүн биринчи жолу колубузга кармап атабыз.
Мында ошол алгууга арналган ырлардан акын сиздерге окшогон ошол сынакка катышкандагы чыгармалардан жеңүүчүлөр табылган. Атайында жюрилер иштеген акын жазуучулар катышкан. Андан сырткары котормолор келди. Котормолор келди. Өзбекче, казакча, каракалпакча, түркчө ушул котормолорду киргиздик да. Андан сырткары эми баягы кол өнөрчүлүк боюнча да жазадык эле, китепке киргизген жокпуз. Ошо